Ассаламу алейкум, ардактуу көрөрмандар. Эфирде иман сабактары көрсөтүүсү. Сиздер менен мен студияда Зарема Женалиева. Студиябыздын бүгүнкү коногу дин таануучу Тариел Ибраимов агайыбыз болмокчу. Ассаламу алейкум, студиябызга кош келдиңиз. Алейкум ассалам, рахматуллах. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө биз талак деген эмне, ал кайсыл учурда берилет, анын акыбети кандай жана кандай жоопкерчиликтер бар. Мына ушунун айланасында баарлашмакчыбыз. Биз менен бирге болуңуздар. Алгач өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз. Мен атым Тариел, фамилиям Ибраимов. Мен шариат илимдерин окугамын. Азыр шариат илимдери боюнча сабак берем. Мечиттерде сабагым бар. Колубуздан келишинче кызмат кылып келатабыз. Биз жогоруда айтып өткөндөй эле бүгүнкү күндө бир кандайдыр актуалдуу жана бир темалардын бири десек болот. Ушул талак жөнүндө түшүнүк бере кетсеңиз. Талак деген бул араб тилинен кыргыз тилине кирип калган сөз болуп эсептелет. Кыргызчага төз которгондо бошотуу деген маанини билдирет. Шариаттагы мааниси аял эркек үй бүлөлүү адамдардын ортосундагы никени жокко чыгарууну, бузууну талак деп айтып коет. Мисалы, адамдар эгерде ортосунда бир келишим болгон болсо, мисалы соода сатык келишими болду деп айталы. Ошо соода сатык келишими болуусу менен экөөнүн ортосунда бир келишим бүткөн болот дагы, ал дайыма күчүндө тура берет, качан аны бузганга чейин. Эгерде аны ортодогу келишимди бузам деп калса, эки тарап ыраазычылыгы менен мен сага мисалы үйүңдү кайтарып берейин, акчамды бер деп айтат мисалы. Үй бүлөдө ортодогу никени дагы бузууну биз талак деп айтып коебуз. Качан ошол байланган нике ажырашканга чейин, ошол никени бузганга чейин нике сакталуу боюнан тура берет дагы, качан талак бергенден кийин гана бузулат. Биз ошол келишимди бузууну талак деп айтабыз. Бул шариаттагы мааниси ушундай. Талак бул Аллах жаман көргөн иштердин бири деп айтылат, бирок кайсыл убакыттарда берилет? Ооба, динибизде айтылат, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын бир хадиси айтып келебиз дайыма. Пайгамбарыбыз айтат: "Абгадул халал илаллахи таала ат-талак." Адал иштердин ичинен Аллах Таалага эң мындай бир жек көрүлгөнү, өзү адал болгону менен бирок Кудай Таалага бир жаман бир жакпаган иш бул талак деп айтат да. Анан талактын өзүнүн шарттары бар. Талак өзү мындай бир мубахпы, мубах деген уруксат берилген ишпи же тыюу салынган иштерденби дегенде алымдар эки түрдүү пикир айтышат. Кээ бир алымдар айтат, талак берүү, ажырашуу бул шарият уруксат берген иш. Качан ажырашкан болсо, ал учурда эки тараптан күнөөкөр болбойт десе, кээ бир алымдар айтат, жок, талак берүү бул негизинен бул уруксат берилген иш болгону менен, бирок анын шарттары бар. Качан ошол шарттары табылганда гана ажырашкан адамдар күнөөкөр болбойт. Эгерде ал шарттары табылбай туруп ажырашып кеткен болсо, анда күнөөкөр болуп калат дейт. Шарттарын айтып кете турган болсок, негизи бир азырактан кийин балким буга кайтып келебиз. Бүгүнкү күндө адамдар оңой эле талак берип коюшат көптөрү. Жанагы биз айткан шарттары табылбай туруп эле талак берип коюшат дагы. Талак сураган аял дагы, талак берген эркек дагы же алардын ортосуна аралашып, ошол талак берилип кетүүсүнө себепчи болуп калган кайнатасыбы, кайненесиби же башка жакындарыбы, алар дагы күнөөкөр болуп калат. Ошол эч кандай себеп жок эле талак берилип калгандыгы үчүн. Талак кайсыл учурда берилет? Талактын атайын шарттары бар. Мисалы, үй бүлөлүү адамдар үй бүлөнү уланткан болсо, келечекте бир күнөөгө түшүп калуу коркунучу бар боло турган болсо, кээде кээ бир үй бүлөлөр болот. Эгерде үй бүлөлүк жашоону уланта турган болсо, бири-бирине зыян жеткирип коет. Мисалы, же болбосо үй бүлөлүк жашоону уланта турган болсо, Кудай Таалага күнөөкөр болуп калат. Баягы бүгүнкү күндө адамдар ортодогу бир маселени динге салып, шариатка салып, Кудай эмне дейт экен, пайгамбар эмне дейт экен деп чечпей калды да көбү. Анан көпчүлүк эле баягы
бири-бирине бир жакшы көрүү дегенге байлап койду дагы, жакшы көрбөй калгандан кийин толтура бир келишпестиктер пайда болот да. Шарият айтат, ошентип бири-бирине моюн сунбагандыктан, Кудай Тааланын буйругун аткара албай калып, Кудайга күнөөкөр болуп калып коркунучу болсо, ал учурда дагы ажырашканга шарият уруксат берет дейт. Андан кийинки бири-бирине зыян жеткирип коюу дейт. Андан кийин шерменде кылып коюу коркунучу болсо дейт. Мисалы, аял күйөөсүн шерменде кылып коюу коркунучу бар, же күйөөсү аялын шерменде кылып коюу коркунучу бар. Бул учурда шарият ажырашканга уруксат берет дейт. Кудай Таалага күнөөкөр болуп кыяматта жооп берип калбай, же бири-бирине моюн сунбай, бири-бирине бир зыян жеткирип койгондун ордуна эртерээк эле ажырашып кеткениңер жакшы дейт да. Ошол учурда бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө эч кандай шарт табылбай туруп эле ажырашып кеткендер аябай көп. Баягы эмоция менен Ооба. талак бергенде ажырашуу ниети жок эле, баягы эмоция менен же коркутуп, жөн эле коркутуп коеюн деп айтып аткан болсо түшпөй калат деген да сөздөр айтылып жүрөт. Буга кандай дейт? Ооба, бул талак берилгенден кийин ал талак түштүбү же түшпөдү, аны аныктоо аябай эле кыйын иш акыйкатта. Аны тактоо үчүн, аныктоо үчүн бир китеп же эки китеп окуп коюу менен бүтпөйт аны. Аны тактоо үчүн шарият илимдерин жакшы өздөштүрүү керек болот. Талак боюнча китептердин бардыгын окуп чыгуу керек болот. Анын бир канча бир тажрыйбасы болгон болуу керек. Мисалы, арабча малака деп коет, анын бир жөндөмү болуу керек, Кудай Таала берген. Ошондой бир илим берилгенден кийин гана талак маселелерин тактаганга шарият уруксат берет. Кантип тактайбыз? Мен кыскача айтып берейин. Талак, күйөө аялына талак бергенде эки түрдүү бир сөздөрдү айтып талак берүүсү мүмкүн. Аларды биз экиге бөлүп карайбыз. Биринчиси жалаң талакка гана иштетилип калган сөздөр болот дагы. Экинчи бөлүктө талакка дагы, талактан башка иштерге дагы иштетиле бере турган сөздөр болуп экиге бөлүнөт. Эгерде талакка гана иштетиле турган бир сөздөрдү айтып талак бере турган болсо, ал учурда талагың түштү деп айтабыз. Анын ниетин, максатын карабастан туруп. Эгерде талакка дагы, талактан башкага дагы иштетиле турган бир сөздөрдү айта турган болсо, аны биз мисалы арабча киная деп коет, кыргызча балким бир кыйытма маани деп которулаттыр. Талакка, талактан башкага дагы иштетилгендиктен ал учурда биз анын ниетин, максатын тактайбыз. Мисалы, кыргыздар кантип талак берет? Ошол эле арабтардан келип калган, мисалы, талак деген сөздү иштетишет бизде. Көбүнчө ушундай. Мисалы, талаксың деп айтат, же талагыңды бердим дейт, же сага талак деп айтат. Бул менин практикамда ушундай. Көбүнчө эркектер ушинтип талак беришет. Бул талак деген сөздү ачык иштеткенге мисал. Кээде кээ бир адамдар талак деген сөздү ачык иштетпейт, андан башка бир сөздөрдү иштетет. Мисалы, башың бош, кете бер, төрт тарабың кыбла. Анан кээде бир уяттуу дагы бир сөздөрдү колдонуп калган учурлар болот. Бул жерде аны айтуу бир аз кыйыныраак, бирок уяттуу дагы сөздөрдү айтышат. Ушул жерден бир маселе айтып кетейин. Негизи элдерге жооп бергенде алымдарда ушундай бир эреже бар. Кайсыл алым кайсыл жерден чыккан болсо, кайсыл жерде жашаса, ошол жердин өзүндө гана фатва берүүсү керек дейт. Башка элде, башка жерде ал фатва бере албайт дейт да. Эмне үчүн? Анткени шарият маселелерин кээде чечүүдө адамдардын түшүнүктөрү, үрп адаты, айрыкча талак маселелеринде мисалы сөздөрдү кантип колдонот, алардын бардыгы керек болот да. Башка жактан келген алым ошон үчүн жооп бере албайт, ал канчалык илимдүү болбосун. Ошон үчүн бизде мисалы кыргыз элинде кыргыздар гана, кыргыздан чыккан алымдар гана жооп берүүсү керек болот. Башка жакта мисалы балким кошуна турганы менен өзбектердин үрп адаты башка болуусу мүмкүн, казактардыкы таптакыр башкача кээде иштеткен сөздөрү дагы таптакыр башка бир мааниде колдонуп калышат дагы. Аны тактоодо эмне ошол элдин үрп адатын түшүнүү керек болуп калат да. Буну менен эмнени айткым келип атат? Кээде мага мисалы Кыргызстандын сыртындагы мамлекетте жашап жүргөн үй бүлөлүүлөр дагы кайрылышат да. Мисалы Россиядан көбүнчө кайрылышат. Анан мен талак берип койдум. Анан мен ошол жердеги молдолорго барганымда мисалы
Москвада татар улутундагы молдолор бар, тажик улутундагы молдолор бар, дагестандыктагы молдолор бар экен. Анан алар өздөрүнүн бир жеткен илим менен жооп беришет, бирок көпчүлүк учурда туура эмес жооп беришет. Эмне үчүн? Анткени алар биздин үрп адатты түшүнбөйт. Кыргыз тилиндеги баягы сөздөрдү кайсыл жака колдонот, кандай мааниде колдонот. Анан дагы бир жери бар. Кээ бир адамдар орусчаны дагы жакшы билбейт экен дагы, аларга жакшы дагы жеткире албай калат экен. Жакшы жеткирген чакта дагы биздин үрп адатты жакшы түшүнбөгөндүктөн алар биздин маселелерге так жооп бере албайт. Балким онлайн форматтагы сурап биле ала тургандай мүмкүнчүлүктөр түзгөн эмеспи? Ооба, мен бүгүнкү күндө мен тажрыйбам ушул алган илим боюнча телефондо жооп берип келем. Алар бул жака келе албагандыгы үчүн эми келип кеткенге чейин бир канча чыгым болуп калат, анан убакыт керек болуп калат. Ошого телефондон жооп берем көбүнчө. Аялды дагы эркекти дагы бирге экөөң чалгыла деп туруп, экөө бирдей уккандан кийин анан жооп бергенге аракет кылам. Негизде эгер мүмкүн болсо бет маңдай олтуруп чечкенге жетпейт. Анткени талак маселеси баягы ошол учур гана каралбайт да. Мисалы азыр үй бүлөлүү кишилер келди деп элестетели. Анан ошол урушуп кеткен учур гана каралбайт. Балким алардын мурдакы жашоолорун дагы укканга туура келет. Анткени талак бири-бирине байланыштуу болот да. Мисалы азыр бизге бирөө келип бир талак берген болсо, балким мурда дагы талак бергендир. Аларды жашай бергиле деп кетирип койбостон мурдакы жашоосун тактаганга туура келет. Анткени мурда дагы талак берип, анан бири-бирине кошулуп олтуруп 3 талак болуп калуу мүмкүн да. Анан мен тажрыйбамда көп көргөнмүн, кээ бир адамдар 3 талак берип коет. Анан мен кээ бир молдолор бар, мисалы аларга барганда угуп туруп 3 талак түшүптүр деп туруп дароо жөнөтүп ийет дагы, жашооңор болбойт экен деп. Анан алар ажырашып кетишет, кеткен бойдон келбейт алар. Экөө тең эки башка үй бүлө күтүп, эки жолду тандап кетишет да. Эгерде ошол кечиресиз, эсмен чыгып калбасын, 3 талак түшкөндөн кийин ошонун мейли ошол учурда 3 талак түштү дейли. Бирок ушундай бир учурлар болот. Мурдакы жашоосун териштиргенде кээ бир адамдардын мурда 1 талак берген болот дагы, алардын никеси бузулган болот. Анан кийинки берген 3 талагы кошулбай калат да. Ушинтип мен көп үй бүлөлөрдү сактап калган учурлар болгон. 1 талак, 2 талак, 3 талак болуп бөлүнөт. 1 талак бергенден кийин жашаганга мүмкүн. 2 талак бергенден кийин дагы жашаганга мүмкүн, эгер түшкөн анык болсо. Бирок 3 талак бергенден кийин ал дагы түшкөн анык болсо жашаганга болбойт. Бирок 1 талак, 2 талакта жашаганга болот дедик. Эми бул талактарда нике кыйып жашай турган талактар болот, анан нике кыйбастан туруп, окутпастан туруп жашай турган талактар болуп экиге бөлүнөт. Аны биз рожей, анан баин деп айтып коебуз. Рожей дегени эгерде күйөөсү аялына талак бергенде, жана биз башында айтып кетпедик, эки түрдүү бир сөздү пайдаланышы мүмкүн деп. Талакка гана иштетиле турган бир сөздөрдү айтып талак бере турган болсо, ал учурда рожей талак түшөт. Рожей деген эмне десе, ал талак берилгенден кийин нике окутпастан туруп жашаганга боло берет. Байын талак берип калса, качан байын талак түшөт? Эгерде талактан башка иштерге дагы колдоно турган бир сөздөрдү айтып талак бере турган болсо, талак ажырашуу ниетте. Аны менен байын талак түшүп калат дагы, ал учурда нике окутуп гана жашаганга туура келет. Нике окутпастан туруп жашаганга шарият уруксат бербейт. Жаңыдан нике окутуу керек болот, аялдын ыраазычылыгы керек болот, жаңыдан калың берүү керек болуп калат деген сыяктуу бир канча шарттары бар. Байын талак бергенден кийин экөө эки башка адам болуп калат. Бизде азыр идда деген түшүнүккө бир убакыт келеби келбейби билбейм, бирок кыскача айтып берейин. Талак берилгенден кийин бизде идда деген түшүнүк бар. Идда деген эмне дегенде, ал бир мөөнөт. Аялдын абалына жараша болот. Эгерде баягы улуу сөздө уят жок дейт, ачык айта берейин. Эгерде бир этеккир көрө турган аял болсо, 3 этеккир көрөт. Этеккир көрбөгөн аял болбосо, анда 3 ай. Эгерде боюнда бар боло турган болсо, боюндагысын төрөйт. Ушул мөөнөттү өткөргөнгө чейин башка күйөөгө турмушка чыга албайт. Биз бул мөөнөттөрдү идда деп айтып коебуз. Бардык талак айтылгандан кийин идда башталат. Мейли рожей талак берилген болсун, же баин талак берилген болсун, артынан дароо идда башталат да. Идда дегени азыркы айткан мөөнөттөр. Ушул мөөнөттөрдү өткөрмөйүнчө башкага турмушка чыга албайт. Эгерде баин талак берилип калган болсо,
анда мейли жанагы биз айткан убакыттын ичинде, идданын ичинде болсо дагы аялдын өзүнүн ыраазычылыгы керек болуп калат. Кайрадан жашайм десе, мисалы, берилген талак бир талак же эки талак, үч талак эмес. Кайрадан жашайлы деп калса, аларга жаңыдан нике керек болот. Аялдын ыраазычылыгы керек болот. Тийбейм дегенге акысы бар. Эми албетте баягы бөлөк жолду тандап кет деп айтпайбыз, мисалы, келген адамдарга, бирок аялдын тийбейм дегенге акысы бар. Анан эгерде кокос ыраазы болуп кайрадан жашоону улайлы деп экөө келишкен болсо, нике окутуу керек болот. Жаңыдан аялдын ыраазычылыгы жаңыдан керек болсо калың дагы бычылуу керек болуп калат. Эми нике учурда калың айтылбаса деле, нике кыйылгандан кийин эркек кишинин мойнуна калың берүү милдеттүү болуп калат. Нике кыйдырган дагы, талак берген дагы оңой болуп калгандай, оңой эле кабыл алып атышкандай да. Жоопкерчилиги кандай? Нике окутууда атайын өзүнүн бир шарттары бар. Ал шарттарды Кудайдын алдындагы бир аябай чоң жоопкерчилик болсо керек, э? Ооба, ооба. Никенин баягы нике шариатка ылайыктуу болуп байлануусу үчүн атайын шарттары бар. Андан кийинки, нике кыйылгандан кийинки жоопкерчиликтер бар. Буларга кыскача токтолуп кетейин. Көпчүлүк учурда качан нике шариатка ылайыктуу байланат, анан никеге туруп жаткан адамдардан эмне талап кылынат, буга көп адамдар көңүл бура бербейт да. Эми азыр байкасаңыз керек, баягы интернетте көбүнчө жаштар махыр деп, калың деп, анан ошол аябай эле бир элде бир дүрбөлөң болду да кадимкидей. Дүрбөлөң болуусуна кээде диний адамдар деле кандайдыр бир деңгээлде салым кошуп койгондой. Ал негизи никенин шарттарына кирбейт болчу. Калыңдатуу, махырга канча бересиң деген бул молдонун иши эмес. Бул ошол үйлөнүп жаткан эркектин жакындарынын иши. Анан бизде баягы калыңды сураганда бизде кичине бир уят деген бар, биздин каада салт деген бар да, кыз өзү аны ачык сурабайт аны. Ошол кыздын жакындары, ата-энелери мурдатан эле тактап алышат да. Негизи ал жерде аны козгоонун таптакыр кереги жок болчу. Никенин шарттары кайсы? Никенин шарттары эркек киши анан аял киши, никеге туруп жаткан адамдар мусулман болуу керек болуп калат. Эгерде бирөө мусулман болбой калса, мисалы күйөөсү дейли, эркеге, ал учурда таптакыр нике байланбайт. Алардын никесин бир канча жолу окуган болсо дагы, же жер жүзүндөгү бардык молдолор келип окуган болсо дагы, никеси байланбайт. Анткени никенин шарттары эки тарап мусулман болгон болуу керек. Эгерде кыз тарап мусулман болбостон баягы китеп ээлери деп коет. Мисалы Аллах Таала тарабынан Таврат, Инжил, Забор деген сыяктуу китептер берилген дагы, аларга ыйман келтиргендерди биз китеп ээлери деп айтабыз. Эгерде турмушка чыгып жаткан кыз китеп ээлеринен болсо да нике байлана берет эле. Бирок күйөөсү китеп ээлеринен болсо да нике байланбайт. Демек биринчи шарты эки тарап тең мусулман болуу керек же кыз эмне китеп ээлеринен болуу керек. Экинчи шарты эми биздин элде ал жок эсе, ошон үчүн ага өтө эле токтолуунун кереги жок. Ал мисалы эркек киши 4 аял албаган болуу керек. Эгерде кайсыл бир эркек 4 аял алып анан кийинкиге үйлөнмөкчү болгон болсо, анда алардын никесин шарият кабыл албайт. Аял кишиден талап кылынган маселе, мен буну аябай мындай бир дыккат тактаганга аракет кылам. Көпчүлүк нике окугандар буга жакшы токтоло бербейт. Ал кайсыл турмушка чыгып жаткан кыз же аял бирөөнүн никесинде болбогон болуу керек. Эгерде кайсыл бир кыз турмушка чыгып жаткан учурда ага чейин башка бирөөнүн никесинде болгон болсо, анда алардын никеси шариатка ылайыктуу болбой калат. Мен буну эмне үчүн айтып атам? Анткени Кыргызстандын ичинде, кээде көбүнчө Кыргызстандын сыртында, могул Россия жерлеринде ушундай бир иштер көп угабыз. Бирөөнүн аялына бирөө үйлөнүп алганы, бирөөнүн аялы бирөөгө тийип кеткени, ушул учурлар көп болот да. Кээде күйөөсү ал жакта калып эле аялы бул жактан тийип алат, же күйөөсү бул жакта калып аялы ал жактан тийип алган учурлар көп болот да. Нике окуган адам аларга ишенип барып аткандан кийин буларды эми сөз дыккат тактап аныктап алуу керек эле да. Бул никенин шарттары. Эми никеден кийинки жоопкерчиликтерди айта турган болсок, никеден кийин эркек кишинин мойнуна аял кишини багуу, анан кийим кечеси, тамак ашы, жатып бир уктай тургандай бир жерин үй менен камсыздоо, бул эркектин милдети болуп эсептелет. Албетте булардын баарысы эркектин абалына жараша болот. Көптөр ушуну алмаштырып алышат. Мисалы, эркек аялды багуу, кийиндирүү, анан үй менен камсыздоо дегенде баягы бир
өтө эле бир колунда бар адамдардын бир жашоосун элестетип алган учурлар дагы болот да. Шариятыбыз айтат, эркек кишинин абалы кандай болсо, ошондой абалда кийиндиргенге, ошондой абалда тамак бергенге милдеттүү болот дейт. Ошон үчүн китептерибизде келет, валау бил ижара, ижара менен болсо дагы үй менен камсыздаганга милдеттүү болот дейт. Анан тамак дегенде баягы жарым жылдык, бир жылдык тамак аш менен эмес дейт. Балким ошол күнүмдүк тамагын болсо дагы аялы ачка калбай тургандай деңгээлде, анан сууктан же ысыктан баягы бир ооруп калбай тургандай деңгээлде кийим алып берүү дагы милдеттүү болот дейт да. Бул эркек кишинин милдети. Анан аял кишинин милдети күнөө болбогон иштерде толук күйөөсүнө моюнсунуп жашаганга милдеттүү болот. Мындай бир эреже катары айта турган болсок, көбүнчө аялдын вазыйпасы үйдүн ичиндеги жумуштар, иштер болот дагы. Эркек кишинин вазыйпасы көбүнчө үйдүн сыртындагы иштер болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кызы Фатимени өзү турмушка берип жаткан учурда Али радиаллаху анхуга берген да. Али радиаллаху анхуга карап айтат, сен үйдүн сыртындагы иштерди жасагын. Анан Фатимени өзгө карап айтат, кызы, сен үйдүн ичиндеги иштерди жасагын деп кадимкидей вазыйпаларды бөлүп берген эле да. Бүгүнкү күндө жанагы айтканыбыздай адамдар ушундай бир вазыйпалары, милдеттемелерин так аткарбагандыктан, кош көңүл мамиле жасагандыктан, шалаакылык кылгандыктан, кийинкиге кечиктиргендиктен толтура албай кандай бир келишпестиктер болуп атат. Акыры бир талак менен дагы аяктаган учурлар болот. Ошол жолдошу тарабынан зомбулук көрүп жүргөн болсо, анан ал аял кетүүгө аргасыз болду дейли. Анан баягы ошол талакты бербей, ошол менен манипуляция кылып, ушундай кылганга эркектин укугу барбы? Түшүнүктүү. Талакты жана биз сабактын башында айткандай, өзү бул уруксат берилген иш. Уруксат берилгендигинде дагы Кудай Тааланын чоң бир ырайымы бар. Эмне үчүн? Эгерде талак берүү уруксат болбогондо, анда көп зомбулуктар болуп кетет эле да. Талак деген өзү эмне дегенде, биз аны ушинтип элдерге түшүндүрүшүбүз керек болуп калат. Талак деген бул ортодогу келишпестикти токтотуу. Проблеманы чечүү жолу талак. Чындап келишпей атабы, чындап бири-бирин укпай атабы, алар жашай албайбы, бири-бирине зыян жеткирип атабы, демек ортодогу маселени чечкиле. Аны чечүү жолу бул талак. Талакка уруксат берилбегенде анда чындап эле адамдар зулум көрүп калмак. Керек болсо бири-биринин өлүмүн күтүп жашап калмак же эртерээк өлүп калуу үчүн бири-бирине кол салган учурлар дагы болуп калат эле да. Ошон үчүн шарият адамдарга ырайым кылып талакты бердик деп айтат. Талакты туура аны берүү иши бул эркектин колунда. Жанагындай бир шарттар табылган учурда берген болсо күнөөкөр болбойт, шарттар табылган учурда аял дагы талак сураган болсо күнөөкөр болбойт. Бирок шарттар табылып туруп эле талак бербей эки тарап урушуп келишпей жүргөн болсо, ал учурда эки тарап тең күнөөкөр болот. Анан бүгүнкү күндө бизде баягы шариятыбызда казы деген бар да. Казы эгерде ага даттанып барган болсо, мисалы сот, ислам соту деген болгондо аларга даттанып барган учурда мурдакы замандарда казы карап туруп талак берүү шарттары табылган болсо, казы күч менен жанагы күйөөсүн талак бердиртет эле. Анткени аны карабаган болсо, аны бакпаган болсо, бирок шарты ошол карабаганы, бакпаганы анык болуу керек. Эмне үчүн буну айтып атам? Анткени бүгүнкү күндө кээ бир аялдар бар, талак бербей атат дегени менен, мисалы, мени бакпай атат дегени менен, бирок аялдан дагы көп кемчиликтер кеткен учурлар болот да. Мисалы, аял киши күйөөсүн укпай коет, ага баш ийбей коет, өзүнчө көчөгө чыгып кеткен учурлар болот. Аял киши күнөөгө батып кеткен учурлар болот да, Кудай сактасын. Ошого кээде бир тараптуу ойлонгон туура эмес болуп калат, эки тараптуу чогуу угуу керек болуп калат. Эми бүгүнкү күндө талак бербеген учурда эмне кылуу керек дегенде, сотко арыздангыла деп айтабыз. Анткени бизде баягындай бир молдолордо күч болбогондон кийин аны мажбурлап талак бердирте албайбыз. Сот карап туруп, эгерде аларга арызданган болсо, алар карап чыгышат биринчи. Ошол учурда ажыраштырып ийбейт. Анан аларды жөнөтүп, ортодо шарты ЗАГС болгон болсо. Анан кийинкиге коюп отуруп, кийин ажыраштырган учурлар болот да. Анан талакты алуу дагы бир жолдор бар. Эми ал биздин элде жок, бирок шариятыбызда дагы башка бир жолдорун айтат. Мисалы, хулу деген бар. Ал деген
аял киши өзүнүн талагын сатып алат. Күйөө мисалы талагын бербейт, чындап эле зулум кылып атат, өзүнүн милдетин аткарбайт мисалы. Аял киши аны менен жашай албай калуусуна көзү жетти, күнөөгө батып атат экөө тең. Чечүү жолу эме болчу, талак болчу. Талагын бербеген учурда бизде хулу деген бар. Ал деген акча берет күйөөсүнө бир азыраак. Анан ошол акчаны алып туруп күйөөсү талагын берет. Ушундай дагы ажырашуу жолдору бар. Расмий ажырашууда, мисалы ЗАГСка кайрылып, расмий ажырашууда талак дагы түшөт турган. Ооба, расмий ажырашкан болсо талак түшөт ошону менен. Анткени ошонун ичинде толук талактын шарттары табылат. Яни талак берилген экендигине далилат кыла турган сөздөр колдонулат ошол жерде. Кол коюшуп жаткан учурда ажырашканга макулбуз деген жерине кол койгон болсо талак эсеп болот. Анткени ЗАГСты кесип атканда баягы талак бериле турган шарттар толук табылат да. Ошол талакка кадимкидей далилат кылат ошол. Аял менен мырза канча бир убакыт чогуу жашабай калган убакытта талак түшөт деген да түшүнүк бар да. Эркек аял үйлөнгөндөн кийин ортолорунда нике бар болот дагы, аны бузмайынча нике сакталуу бойдон кала берет. Мен жана мисал келтирдим элем. Эки адамдын ортосунда эгерде бир келишим болгон болсо, мисалы соода иши дейли, ал күчүндө тура берет качан аны бузганга чейин. Дал ошол сыяктуу эркек аялдын ортосунда, үй бүлөлүү адамдардын ортосунда дагы нике сакталуу бойдон тура берет качан талак бергенге чейин. Экөөнүн ортосунда канча убакыт өткөн болсо да нике бузулбайт аны менен. Бир учур болот, казы экөөнү таптакыр ажыраштырып ийгенге шарият уруксат берет. Ал качан дегенде эркек киши эркектик өзүнүн милдетин аткара албай калган учурда гана. Атайын үй бүлөдө баягы эркек кишинин милдети бар эмеспи? Эркектик бир милдетин аткара албай калды, баягы бир ошол учурда гана ажыраштырып ийет, бирок ал учурда дагы дароо эмес, атайын мөөнөт берет. Эмоция менен мен 3 талак айтып алыптырмын, мен эмне кылсам болот деген тариздеги маселелер менен кайрылышса керек, мырзалар. Бул жерде кандай болуп калат? Анын ниети каралат, максаты каралат, абал каралат. Талакты ачык айткан болсо, талакты түшө турган кылып айткан болсо, биз талагын түштү деп айтабыз. Эгерде ошол ачуусу келди дегенде акыл эси жайында болгон болсо шарты. Кээде кээ бир адамдар акыл эсинен таптакыр ажырап кала тургандай болуп калат да. Мисалы динибизде өзгөчө Ханафи мазхабында ушундай бир маселе бар. Эркек киши аябай ачуусу келген учурда, балким баягы кээ бир илим жолундагыларга сабак болуп калар. Мен китептин атын ачык айтып коеюн. Хашет ибн Абидинде бир маселе келет. Эгерде эркек киши аялы менен урушканда аябай ачуусу келип, анан мурдакы бир өзүнүн абалынан таптакыр сыртка чыгып калган учурда, абал өзүндө эмес да, талак айткан болсо талагы түшпөйт деген дагы бир маселелерди айтат. Жалпылай айтылбайт, талагы түшөт же түшпөйт деп. Ичинде көптөгөн бир тактай турган маселелер бар да. Ошон үчүн кээде кээ бир адамдай бир ниетин, максатын, анан иштеткен баягы сөздөрүн тактап сураганда аябай кысылып кеткен адамдар да болот да. Биз аны сураганга, тактаганга мажбурбуз, анткени аларды тактабай туруп кантип жооп беребиз мисалы. Динибиз дайыма үй бүлөнү сактап калганга буйруйт. Ошон үчүн баягы молдолорго ушундай бир эскертүүлөр бар. Үй бүлөлүү кишилер келген учурда дароо аларды угуп туруп талагың түшүптүр деп, же болбосо ажырашкыла деп айтпагыла дейт да. Аларды колуңардан келишинче үй бүлөнү сактап калганга аракет кылгыла деген буйруктар бар. Мен ошол талак берген адамдарга кайрылып айтат элем. Эгерде ажырашуу шарты табылбаган болсо, анда күнөөкөр болосуңар, Кудайдан корккула деп айтат элем. Эгерде таптакыр жашоо болбой аткан болсо, бири-бирин түшүнбөй аткан болсо, анда 3 талак эмес, бизде 1 талак деген дагы бар, же 2 талак дегендер дагы бар. Ошону берип турган болсо, кийинкиге дагы жашаганга мүмкүнчүлүгүңөр сакталуу болот эле деп айтат элем. Эмне үчүн буну айтып атам? Анткени бизде эркектерде ушундай бир түшүнүк бар экен. 1 талак берип койгондун ордуна ошо бир айтканда эле 3 талакты берип коет да. Буну шарият бедей деп коет. Бул аябай жек көрүлгөн иш. Анткени 3 талак берилгенден кийин жашаганга мүмкүнчүлүк калбай калат дагы. Балдар жетим калат. Анан ошонун артынан толтура күнөөлөр башталып кетет да. Биз баягы динден алыстагандан кийин үй бүлө бузулгандан көп күнөө иштер башталып кетет акыйкатта.
Мисалы, эркек киши өзүнүн бир иштерин баштап кетет, аял киши дагы ана бизде баягы бир өчөшүү деген дагы бир жаман түшүнүктөр бар экен. Көп жаман иштер башталып кетет. Негизи талак деген бул проблеманы чечүү жолу болчу, бирок тилекке каршы кайрадан проблемага түшүү бир жолу болуп калды да. Ошого эркектерге айта турган насаатым, такыр эле болбосо, ажырашуу шарты табылган болсо, анда бир талак берип тургула. Бир талак менен дагы ажырашкан болот. Бир талак бергенден кийин экөө эки жакта калат дагы, жасаган иштерин ойлонот, өкүнөт, анан кайрадан жашайбыз деп калган болсо, шарияттын дагы уруксаты бар. Жашаганга мүмкүнчүлүгү сакталуудан калат эле. Балдары бар болгон болсо, ажырашуудан кийинки аялдын жана мырзанын жоопкерчиликтерине талак берилгенден кийин экөө ажырашкан болсо, мисалы бир талак, эки талак түшкөндөн кийин ажырашууну чечкен болсо, же 3 талак берилип калган болсо, булар эки башка адам болот дагы. Бири-биринин жоопкерчилигинен кутулат. Экөө, мисалы, эркек киши аялды багуу милдеттемесинен туура баягы мөөнөт өткөнгө чейин итта, мисалы, 3 ай дедик го, же 3 этекке, же боюндагысын төрөгөнгө чейин аны бакканга милдеттүү болот, бирок ал мөөнөт бүткөндөн кийин аны бакканга, кийиндирүүгө милдеттүү болбойт. Аял киши дагы күйөөсүнө моюн сунганга милдеттүү болбойт. Эгерде ортодо балдары бар боло турган болсо, шарият айтат, бала каралат дейт. Эркек балабы же кыз балабы. Эгерде эркек бала боло турган болсо, ал өзүн өзү эптеп кала тургандай жашка жеткенден кийин, мисалы, кийимди өзү кийип, өзү чечип, дааратканага өзү кирип, өзү чыга ала тургандай, өзүн бир эптей ала тургандай жашка жеткенге чейин апасынын колунда турат дагы. Өзүн өзү эптеп калган учурдан кийин атасынын колуна өтөсү керек дейт. Анткени эркек кишини эркектер тарбиялаган жакшы болот, эркекче тарбиялайт аны деп шарият айтат. Эгерде кыз бала боло турган болсо, анда ал бойго жеткенге чейин апасынын колунда туруп турат дейт. Анткени кыз баланы апасы тарбиялаган жакшы. Баягы аялдык милдеттемелерди, аялдын өзүнүн бир тиричилиги, өзүнүн иши бар эмеспи? Ошолордун бардыгын үйрөтүп, келечекте турмушка апасы жакшы даярдайт. Ошон үчүн бойго жеткенге чейин апасынын колунда туруп турат дейт. Анан кээ бир аалымдар айтат, биздин заманга жакын аалымдар айтат, кыз бала дагы өзүн өзү эптеп кала тургандай жашка жеткенден кийин атасынын колуна өткөн жакшы дейт. Анткени кыз баланы апасына караганда атасы жакшыраак коргойт дейт. Ошон үчүн мен оюмча дагы, мен жөнөкөй адам катары бүгүнкү күндө дагы кыз бала атасынын колуна өткөн жакшы эле, жаш болгон болсо дагы. Анткени заманда көрүп атабыз, мисалы, аял киши турмушка чыккандан кийин кээде өзү менен кошо кызын ала барат, мисалы, же турмушка чыгып кеткенде тайнесинин колунда калып, Кудай сактасын, кээде өзүнүн жакындарынан деле, мисалы, мен укканмын, мен билген адамдар бар, тайкелеринен деле кадимкидей зордук зомбулуктарды көргөн кыздарды билем да. Мага кайрылышкан дагы адамдар бар, кадимкидей мени тайкем зордоп койду деген дагы адамдарды, кыздарды, келиндерди укканмын. Ошон үчүн кыз баланы ошол өзүн өзү эптеп калгандан кийин атасы колго алганы жакшы деген ойго фатва берген жакшы бүгүнкү күндө. Эгерде аял, мисалы, турмушка чыгам деп калса, жанагы жашка жеткенге чейин ал учурда балдарды тайнеси бакканга милдеттүү болот, акылуу болот. Тайнеси болбогон болсо, аялдын бир туугандары, эже, сиңдилери бакканга милдеттүү болот. Ошентип анын жакындары калбай калса, аялдардан турмушка чыгам деген учурда кийин анан ата тарапка өтөт деп айтылат. Бирок баланы багуу милдети мейли аял кишинин колунда турган болсун, же эркек кишинин колунда турган болсун, аларды багуу, кийиндирүү, тамак ашы, булардын баары эркек кишинин атасынын мойнуна жүктөлөт. Кандай болгон күндө дагы баягы үй бүлөнү, никени сактап калууга жолдору бар экен. Ооба, шарият дайыма үй бүлөнү сактап калгыла деп айтат. Өзгөчө бүгүнкү күндө, анткени баягы заман бузулду деп айтат го, заман өзгөрдү, адамдардын пейили, адамдардын жүрүм туруму, адеп ахлагы, анан динден алыстап кетти, бир канча бузук иштер аябай көп болуп атат. Үй бүлө бузулгандан кийин көп бузук иштер болуп кетет экен, балдар тирилөй жетим калат экен. Башкага турмушка чыккан болсо, ал өгөй атасы өзүнүн атасындай болбойт экен. Бүгүнкү күндө көп сапкы чегип калып атат. Аял дагы башка аялга үйлөнгөн болсо, өзүнүн апасындай болбойт экен. Ошон үчүн үй бүлөнү сактап калганга шарият буйруйт.
Ушуну менен көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Үй бүлөңүздөрдө ар дайым тынчтык болсун демекчибиз. Студиябызда конокто дин таануучу Тария Ибраимов агайыбыз болду. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Ал эми биздин көрсөтүүлөрүбүздү Азия ТВ телеканалынын YouTube каналынан көрө аласыздар. Биздин YouTube каналга катталыңыздар демекчибиз. Кийинки көрсөтүүдөн көрүшкөнчө аман болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.